биринчи жолу жайлоо бала бакчаларды мен 2012 жылы Агахан фонду Кыргызстанда ошо Ош областында, Нарын областында жайып атыптыр. Аны көрүп эле ой келди, балдарды жайында өстүрүшүбүз керек деп мен проектти жайганга аракет жасадым. Эми тетиги тоодун башында бала бакчаны түзгөн бул эмне деген жорук деп айылдыктар деле башкалар деле таң калат экен. Бала бакчаны жыл сайын ачып атабыз. Көбөйтпөлү деп чечтик. Кыргызстандын жайыт комитети менен бирге иштейбиз. Дагы бир топ уюмдар биз менен бирге иштешет. Ошол эле Агахан фонд иштейт биз менен. Бирок Кыргызстанда ушундай 100 бала бакчаны биз азыр иштетип келе жатабыз. Мен ойлойм, мына биздин келечектеги муунубуз Кыргызстанды кайсы шарт болбосун ошондо алдыга түртүп алып кетет деп ошого көзүбүз жетип турат. Чокусун кар баскан, токойунда жапайы жаныбарлар оттоп, ак илбирстин тукуму жашаган, алыскы тоо арасында шаркырап аккан суу, мамыры чөп гүлдөгөн адырда балдар жайлоо өнүгүү борборлоруна барышат. Деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашуун бийиктикте иш алып барган жайлоодогу өнүгүү борборлору эң бир уникалдуу демилге. Бизге бул бала бакча жакты. Анткени биз дайыма келип жүрөбүз. Бала бакчада билим берет, биздин эже агайларыбыз. Мага да бул садик жакты. Биз күнүгө келебиз. Саат 10да башталат экен. Эже агайлары жакшы экен. Мына ёлка, анан жазуусу. Сенден эмне чыкты? Китеп чыкты. Китепте сүрөтү кимден чыкты? Биз келечек балдарга Кыргызстан бүгүн эмне жасап атат ойлонушубуз керек. Анткени Кудайга шүгүр, балдардын төрөлүү динамикасы Кыргызстанда абдан жакшы. Бирок ошол балдарга биз өнүгүүгө, Кыргызстандын келечегин кептөөгө, түбөлүгүн сапаттуу түптөөгө кандай шарт түзүп атабыз? Бул өтө көп маселелер бүгүнкү күндө. Бүгүн 30%ке жакын гана бала мектепке чейинки өнүгүү кызматына бара алат. Күн тартибинде 0-дөн 3 жашка чейинки баланын өнүгүүсү жөнүндө көп сөз жок, билбейт анын зарылдыгын эн ата. Мээнин калыптанышы 3 жашка чейин толук 60% калыптанса, 7 жашка чейин толук калыптанып бүтөт. Ушул мезгилде балдардын эмоционалдык, ошондой эле когнитивдик таанып билүүсү, коомго аралашуусу, жакшы менен жаманды ылгай билүүсү, душман менен душман эмести ажыратуусу, жардам берүү, бул бирөөнүкү тийбөө, бирөөнүн укуктарын жана маданияттарын баалай билүү мүмкүнчүлүктөрү дал ушул көндүмдөрү калыптанат. Бирок тилекке каршы миңдеген балдар бул өнүгүү кызматына тартылбай эле турат. Мына ошонун чечүүнүн жолу катары биз жайлоо бала бакчасын улантып сунуштап келе жатабыз. Кыргызстанда мектепке чейин 1 миллионго жакын балдар бар. Бирок статистика боюнча алардын 25% гана бала бакчаларга барышат. 2014 жылдан баштап жайлоодогу малчылардын балдарын өнүктүрүү максатында Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду жайлоо өнүгүү борборлору демилгесин ишке киргизди. Эмне башка жагын боёбу? Терезелер немесин боёп түндүгүн. Биздин Ысык-Көл областында 10 жайлоо өнүгүү борбору иш алып барып жатат. Анын ичинен Ак Суу районунда 2 бакчабыз бар, Жети Көз районунда 4, Тоң районунда 2, Түп районунда 2. Ошонун бардыгы биздин облусубузда 10 бала бакча өз ишин иштеп, жайкысын ушу малчылардын балдарына жакшынакай билимдерин беришип, ар тараптан колдоо көргөзүп дегендей, жакшынакай өздөрү эмгектерин кылышты. Жердин алыстыгына карабай, жолдун мындай катаалдыгына карабай,
ушул көк жайык жайлоосундагы балдарды кийин мектепке даярдоодо өзүбүздүн баягы тарбиябызды көргөзүп, ошолорду мектепке кичине даярдайлы деген ой менен ушу биздин балдар келечегибиз болуп аткандыктан ошондой ой менен мына 4-5 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Туристтер келип алар кызыгышат, чет жактан келгендер кызыгышат, чет жактан келгендер ушу биздин жайлоодо шаркыратмага барып келгичекти балдарыбыз таштай туралы карай турасыңарбы дегендер да болот. Аларды да карайбыз. Окуучуларыбыз жакшы кайра мектепке барганда жакшы унутпай барат да, тамгаларды унутпайт. Мастер-класстар өтүлүп атат. Бөлөк мамлекеттен келгендер дагы көргөзүп кетет мастер-класстарды. Алардан гүлдөрдү жасаганды үйрөнөт, ар түрдүү мындай жаныбарларды, ошолорду жасаганды үйрөнөт. Бул жайлоого келип алып эми окуучулар айылдан андайды үйрөнбөсө керек, анан жана ар бир чөптүн аталыштарын билип атат. Канча жыл, канча өскөн деп карагайды, арчалардын баарын ошолорду. Бери карасаңар, мынагы кийгизде эмнелер бар экен мага? Эмнени чагылдырып атат? Жылкы, боз үй, бул жайлоо. Жайлоо. Анан гүлдөр, карагайлар. Демек биз жайлоодо болгон нерсенин баарын ушул мореки кийгизде чагылдырып, ийне менен тийип даярдадык, балдар. Демилгенин дагы бир өзгөчөлүгү балдар үчүн жайлоо өнүгүү борборлору толугу менен бекер. Бир гана балдар эмес, ата-энелерге дагы маалымат берилип, атайын окутуулар өткөрүлөт. Эки команда бөлүнөбүз, бир команда. Бала бакчабызда балдар көп, ар тараптуу андай билим алабыз. Орус тили, чет тили, кыргыз тилин кошо үйрөткөнгө аракет кылабыз. Балдардын кызыгуусу жакшы бала бакчага. Жайлоодо 25 бала, сырттан келген дагы Россиядан ар тараптан келген балдар бар. Биздин бала бакчага кызыгышат алар. Биз аларды ошо саат 9-10 чакырып, 1-2 сааттан уюштуруп, балдарга жомокторду окуп беребиз, сүрөттөрдү тартабыз. Ушу дары чөптөрдү чогултуп, гербарийлерди жасап, жакшы иштерди жасайбыз. Ата-энелерди чакырып, алар менен иштерди алып барабыз жайлоодо. Ушу мугалимдер бизди сүйүнтүп, неберелерди алып келип, сүйүнүп калдык. Ушул ата-энелер өзүнүн эле ата-энелери жок азыр. Россияда иште, ушу азыркы немени билесиңер. Ушу балдарды, неберелерди биз ушу садикке берип, аябай сүйүнүп, өзүбүзчө кубанычыбыз батпай атат. Мындан тышкары жайлоо өнүгүү борборлорунда ар кандай мастер-класстар, жазуучулар, спортчулар, актерлор, музыканттар, мугалимдер жана башкалар тарабынан өткөзүлүп келүүдө. Демилге башталгандан бери жалпысынан 15 миңден ашуун балдар жайлоо өнүгүү борборлорунда билим алышып, 6 миң ата-энелерге сабак өткөрүлүп, алар менен 1000ден ашуун педагог, уюштуруучулар иш алып барган. Роза Отунбаеванын жайлоо балдар бакчасын куруу идеясын укканда биздин Кызылыштагы айылынын келиндер дагы колдоп, ошону жактырып, булардан дагы бир инициатива көтөрүп, айыл өкмөткө барышты дагы ошол балдар бакчасын биздин айылга дагы курайлы деп. Айыл өкмөтүбүз дагы ошону колдоп, жакшы болот деп, былтыр ошо 2018-жылы 1-жолу ачылган. Анан быйыл дагы бүгүн Кудай кааласа муну ачып атабыз. Ачылышын бул жакшы нерсе болот экен. Балдар ал үйдө тарбиялагандан көрө мына бакчада тарбияланса кыйла көргөзөр өсүп, акыл эси дагы өйдөрөөк болуп, талим тарбиясы дагы жакшы болот экен да. Биздин айылда 5000ден ашык кал, 1200ден ашык кожолук, 7 айыл бар. Ушул 7 айылда бир гана бакча, балдар бакчасы бар. Бирок бизде көп мындай көйгөйлөрүбүз көп. Мектебибиз алыс, 8 километр
аралыкта мектепке барып окуйт балдарыбыз. Айлыбызда бакча жок, бакчанын жоктугунан балдарыбыз ушинтип мына жайлоо бакчасында болсун деп кичине тарбиялансын деп аракет кылып атабыз. Балдар аябай таланттуу болот экен биздин жайлоолордо, бирок ошолорго анча-мынча ушундай мастер-класстарды өтүүгө мугалимдер аздык кылат экен байкадым да. Сөзсүз мына жалбырактын тышкы бетине келтиргиле. Ийнибиз, чыканагыбыз, кулагыбыз, тизебиз, башыбыз, кашыбыз, кармадык. Лагерь уюштуруу биздин жайлоо өнүгүү борборлорунун көпчүлүгү абдан кызыгып атышат. Себеби ата энелер үчүн дагы ошол баланын өнүгүүсү, анын өсүшү ошол жайкы 3 айлык мезгилдеги каникулда жөн койбостон аны пайда менен баланы ар түрдүү багытта өнүктүрүүчүлүк менен балада уктап жаткан таланттарын ойготуу максатында дагы ушундай лагерлерге жиберүү керек экен, балдарды ар түрдүү кружокторго берүү керек экендигин ата энелер дагы билип калгандыгы абдан бизди кубандырып атат. Жана эмдиги жылы дагы мындан дагы көбүрөөк лагерлер уюштурулат го деген үмүттөбүз. Бул лагерге катышып жардам берип өздөрүнүн өтө жогорку кесипкөй профессионалдык тажрыйбасы менен балдарды өнүктүрүүгө катышып жаткан бардык биздин ушул устаттарыбызга биз терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин лагерде өтө чыгармачылыкты даңазалаган, ошол чыгармачылык, спорт жана ушул сыяктуу багыттар менен Кыргызстанды дүйнөгө таанытып жаткан инсандар менен балдардын баарлашуусун камсыз кылып, аларды ошол дүйнөгө багыт берүү. Мына өзүңөр карап көрсөңөр, Кыргызстандын ар кайсы аймагынан келген, дүйнөнүн ар кайсы жеринен келген балдар бир тилде, бир максатта, бирдей ойноп, бирдей эң жакшынакай үлгүлөрдү көрсөтүп, таза абада, таза тамактануу менен чыгармачыл өркүндөшүнө мыкты шарт түзүлүп жатат.